Адамдын рух менен денеден турат. Дене сиздер жеп аткан тамакка тойсо, рух устаздар айтып аткан сабакка тоет. Келиңиздер, ашказанды тамакка тойгузарда мурда баш казанды сабакка тойгузуп алайын. Устазыма микрофон сунам. Кош келиңиз устаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху нусалли аля расулил карим. Ама ба'д. Алхамдулиллах, машаллах. Идрис, анта шаир, анта джамил джиддан. Зур хиббан, таздад хуббан, шабат лиханан вал ақлу маджанан. Машаллах. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин бүгүнкү 2 жаш түбөлүккө бактылуу болсун деп сөзүбүздү баштамакчыбыз. Урматтуу аталар, апалар, бир аксакал айткан экен: балам, өлбөсөң эшектин эгиз тууганын көрөсүң депчи. Бирок кийин чында эле ошо эшектин эгиз тууганын көргөн экен. Өлбөсөк Кудай буйруса көптөгөн жакшы нерселерди көрөт экенбиз. Азыр Убайдулла Дамыл айтып атат: аялына сертификат тапшырганды мен биринчи жолу көрүшүм деди. Таң калды. Мен Бишкекте турам. Мен таң калдым, аялына сертификат тапшыргандар көп эле болуп атат. Бирок ата-энесине умурага деп сертификат тапшырганды биринчи жолу көрүшүм депчи. Албетте өлбөсөк ушуга окшогон таң калыштуу жакшы иштерди көрө беребиз, урматтууган. Негизи бул жигит мен менен таанышканда Умар деп таанышкан. Умар деп таанышкан. Көрсө бул таштай каттуу, темирдей бекем, бул тириктин аты Таштемир экен. Мунун Таштемир экенин мен чачыны көргөндө эле сезгем. Ошо сезим бүгүн аныкка чыкты да, ачык болду да бүгүнчү. Азаматсың, мына ушундай бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, ушул жерде сүйлөгөнгө, укканга мүмкүнчүлүк берип атат, урматтууган. Мен Бишкекте 5-канал телевидение. Ар жуманын 3-күнү шам намаздан кийин түз эфирге чыгам. Азыр теле насихат дагы ачылды. Ар жуманын 2-күнү ал дагы шам намаздан кийин. Түзмө-түз суроо жооп. Суроонун 90% бүт бардыгы урушкандарда. Аялым мага баш ийбей атат, кандай кылышым керек деп бирөө берсе, бирөөсү жолдошум, күйөөм мени мурдагыдай жактырбай калды, ойнош таап алган окшойт, эмне кылыш керек дейт. Кээ бирөөсү мени кайненем жактырбай жатат, канча кызмат кылсам дагы жактырбай атат десе, кээ бирөөсү менин келиним баламды окутуп алган окшойт, мага караганда келинимди көбүрөөк жакшы көрүп атат. Бардыгы карасаң урушкандар да. Кээ бирөөсү келет, мен кошунам батырбай атат, кошунам бүт эле урушкандар. Эми буларга жооп бериш керек да. Ойлонуп көрсө, эмнеге бизде урушкан көп? Себеби бизде жамандагычтар көп экен да, мактагычтар жок экен. Не кылып отурасың сен? Бекерчи, баласы бекерчи отуруп алып жамандап атат да булчу. Ана катының айтып кой, мен анага айтып койсоң, мынандай катын анандай деп эле жамандай берсе, сүйүп жүрүп жеткен аялыңды дагы жек көрүп калат экенсиң да. Келсең апаң анандай, анандай да мени каалабайт да десе, өзүңдүн апаңды дагы жек көрүп калат экенсиң да. Кошунан жаманда кошунан деле жек көрүп калат экенсиң да, урматтууган. Ошондуктан кыяматка чейин мактагандын себебинен эч ким урушпайт экен да. Мактаса эч ким урушпайт экен да. Идрис, өзүң акынсың, Кудайга жакынсың, бул эмне кылгансың? Мени ушинтип мактап коюпсуң го, сени дагы ушинтип мактасам жакшы көрөсүңбү? Эмне укпай калат дедиңби? Кыргызстан кичине эле баары угулат, сен мени экинчи мактабай жүр деп эч ким айтпайт экен да кыяматка чейинчи. Сизди мактады, сиз туурасында жакшы сөздөрдү угуп атабыз десе, жылмайып рахмат, рахмат дейт экен да бардыгы. Ошондон урматтуу туугандар, бизде ушул мактоо маданияты жок экен да. Бар экен, эки эле учурда мактайт экенбиз. Биринчиси качан өлгөндөн кийин, кандай адам десе жакшы адам эле депчи. Экинчиси бул жумуштан кетип, ордуга страшный бирөө келип калса, ошондо мактайт экенбиз да. Же болбосо бул келинин кетип, ордуга страшный бирөө келип калса, өткөндөгү эле биринчи келин жакшы экен деп аны мактап калат экенбиз да. Ошондон келиңизде тирүү кезинде эле мактап үйрөнөйлү. Тирүү кезинде эле мактап үйрөнөйлү. Мактаган бардыгына жагат экен да. Ата бабаларыбыз айткан, жаманды мактап жаныны ал деген да.
Жаман адам болса дагы мактай берсеңиз бир нерсесин ала алат экенсиз. Жакшы адамды жамандап эч нерсесин ала албайт экенсиң да. Ошондуктан элибизде жакшы сөз бар. Жылуу сөз жыланды ийниден чыгарат. Жаман сөз адамды диниден чыгарат депчи. Жаман сүйлөй берсең адам баласы динден дагы чыгып кеткенге даяр экен да. Ошондон бардыгыбыз эркек аялыны, аялы күйөөсүнү, кошунаны, бир тууганы бардыгын мактай берсек, ынтымак, махабат, тынчтык, биримдик боло берет экен. Ошондон өзгөчө азыр барган жерде жаштарга айтып атам, катыныңды мактай бер. Тамак кыла албаса деле мактай бер. Мышык бар го, мышык. Чычканды кирип кеткен жерини көрүп калган болсо, канча саат болсо дагы күтүп тура берет экен да. Себеби кирип кетти, көрдү да. Чыгышыны күтүп тура берет экен канча саат. Чыккандан кийин тутуп жейт экен, бирок көзүнү жумуп алып жийиркенип жейт экен да. Рахаттанып тутулдуңбу, жетим дебейт экен да. Демек урматтуу тууган, биз не кылышыбыз керек? Канчак жаман болсо дагы мактай берсек, анан алдыга чыгабыз. Бул айта турган сөзүм урматтуу тууган, жалпы бирибизди кошунаны дагы мактан, башканы дагы мактан. Мактаганда албетте көзүчө эмес. Көзүчө мактаганда пайгамбар айткан белини сындырасың деген. Көзүнчө мактасаң, анын бардыгын бузуп алат экенбиз да. Сыртка чыккандан кийин мактайлы. Бирөө намаз окуп аткан экен, Эки адам кирип көзүчө мактап калыптыр. Охо, мына намазыны кары, өтө бекем окуйт экен. Кары окшойт, бирөө жок кары эмес, көбүрөөк жаттаган окшойт. Мына 10 мүнөттөн бери турат, рүкүсүнө кара, саждасыны кара, карачы 15 мүнөт болду, экинчи ракатка эми турду. Ушундай намаз окуш керек деп мактай берген экен, намаз окуп аткан адам шарт карап туруп, мен орозодагы кармаганмын дейт экен да. Көзүнчө мактай берди, бул адамды бузуп алды да, урматтуу тууган. Ошондон көзүнчө эмес, өзүнчө жүргөндө канча болсо дагы мактай турган болсо, урматтуу тууган, мына ошондой.